тарыхын билесиңер да мурда. Илгери садик болгон, бала бакча болгон. Анан менчиктешип кетип анан кийин түнкү клуб болгон, сауна болгон. Анан улуттук коопсуздук кызматы кайра алып туруп, анан мына ушундай кылып балдарга шарт түзүп койду. Президент айткандай, Чыгыш 5 кичи районунда жайгашкан бул имарат буга чейин 95-жылдары жеке менчикке мыйзам бузуулар менен сатылып, имараттын бир бөлүгүн эс алуу борбору катары колдонуп келишсе, экинчи бөлүгүн спорт зал катары колдонушкан. Эми УКМКнын аракети менен мамлекетке кайтып, 1000ге жакын балдарга кызмат кылган мектепке чейинки билим берүү мекемесине айланды. Канчадан төлөйсүңөр бир бала? 1200. Ошо муниципалдык болгон үчүн да арзан да 1200. Жекеге канчадан алып барып төлөйсүз? 15 алып барып, кийин башка господан алып баргам да. 15 миңге оператор. Ал жерге 1200 берет. Мына шарт деген ушул. Энаталарга, балага деген шарт түзүп берүү деген ушундай болот. Рахмат. Билим берүү кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Жер төлөсү бар 2 кабаттуу имаратта спорт залы, оюн бөлмөлөрү, уктоочу бөлмө, ашкана, медициналык кабинет, тарбиячынын бөлмөсү, кыргыз тили кабинети, ыр жана музыка залы, STEM билим берүү кабинеттери бар. Жалпы аянты 11400 чарчы метр түзгөн Баластан бала бакчасында 11 оюн аянтчасы бар. Ал эми бул залда келечекте көптү үмүттөндүргөн футболчулар ойноп жатышат. Алардын кызыктуу беттешине өлкө башчысы да күбө болду. Бир баратар 5тен мындан 3-чү запасы көрмөсүң. Утуңданы чыгарып берди. Жумушчу күндүн кечин бүйүр кызыткан чыныгы футболдук беттеш жыйынтыктады. Бул эмоциялар жаңыланган борбордук стадиондо өткөн Кыргызстан менен Өзбекстандын футболдук беттешинде эсте калды. Бул матч 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өттү. Тарыхта биринчи жолу Кыргыз футбол курамасы дүйнө чемпионатынын тандоо турунун 3-чү баскычында ойноп жатат. Аракеттер мыкты, бирок ак шуңкарлар 2-3 эсебинде жеңишти алдырып койду. Жаркыраган бул LED экран, заманбап жарыктандыруу системасы, гибриддик футболдук тала, стадиондун ар бир деталына чейин модернизациясы тууралуу өлкө башчыга маалымат берилди. Иштин башы ишемби. Бул күнү өлкө башчысы Чуңкурчак жайлоосундагы Жылуу булак ден соолукту чыңдоо борборунун аймагында администрация кызматкерлери менен биргеликте ишембилик өткөрдү. Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө арналган иш-чарада президент Садыр Жапаров ар бир жаранды жана эс алуучуну тазалыкка жана жаратылышты коргоого кам көрүүгө чакырды. Ананда тазалыкты, маданиятты пропагандалоо, аны жайылтуу менен эртеңки муун ээлерине үлгү калышы керектигин айтты. Ар бирибиздин өзүбүздөн болот тазалык. Ушуну мектеп жашынан баштап үйрөтүш керек да. Мектептеги мугалимдер кулагына куюш керек, үйдөн эн ата кулагына куюш керек. Таза болгула, жаратылышка таштанды таштабагыла, ала келип таштандыга таштап койгун деп туруп. Ар бир отурганда ошол 10 киши отурса, мисалы бир үй бүлө болуп, достор болуп, эң жок дегенде бирөө-экөө айтыш керек ошол. Могу жерди тазалай кетели кайра, алып барып таштандыга таштап коелу. Таптаза кылып кетсе, эртең анын баласы келбей салат. Досу, тууганы келбей, инилери келбей салат. Аз убакыттын ичинде кичинекей аймактан чоң таштанды тазаланып чыгарылды. Демек, эс алуучулар да жаратылышка аяр мамиле жасап, тазалыкты сактоого милдеттүү. Болбосо туристтерди тартуу тууралуу кеп кылбай эле койгонубуз туура. А башкысы өзүбүздүн төрүбүз таштандыга айланганы жакшы эмес.
ошол экен да, пакеттер ошол борду ала кетсе, мен консервный банкалардын эмелери экен, ошолорду таза эметсе жакшы болот деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, замандаштар, ушул биз өзүбүздүн природаны сактайлы. Аман болуңуздар. Ушул природада эс алганда жаратылышты булгабайлы. Ошого чакырып кетем. Садыр Жапаров кызматкерлер менен баарлашып, өлкөбүздүн ар бир булуң бурчу, мейли шаарбы, айыл жери болобу, көрктөндүрүлүп, жашоого жана эс алууга жагымдуу болушу зарылдыгын баса белгиледи. Алакандай эле жеринен ушунча таштандыны 1 саатта чогултуп барат. 1 саатта. А биз болсок туризм менен мамлекетибизди көтөрөбүз, экономикабызды көтөрөбүз деп коебуз. Анан жаратылышыбызда ушундай таштанды жатса кайсы турист келет? Кантип көтөрөбүз экономикабызды? Баарыбыз эле таштап коюп кетип калып атабыз эс алгандан кийин. Өзүбүздүн бир күндүк эс алуубузду ойлойбуз. Эртеңки ойлобойбуз, бүгүнкү тема ойлобойбуз. Ошон үчүн мынакей баарыңыздар ушинтип 6-күн сайын ушинтип сандалып тиге таштанды терип жүргөндөн көрөкчү, андан көрө үйдө бала тарбиялап отурганыңар, эс алып алганыңар жакшы болот беле? Пайда болот беле? Пайда болот эле. Ооба, тазалыкты жана тартипти сактоого ар бир жаран салым кошо билүүсү кажет. Өлкө башчысы кызматкерлери менен пикир алышууда бул бир гана бийликтин милдети эмес, ар бир жарандын милдети экенин ырастады.